Барыңыздарга кутман кеч, биздин сүйүктүү көрөрмандар, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Интернет желисинде кандай жаңылыктар болуп жатат, таанышыңыздар. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев аңчылыкка чыгып, ол жолу кайтканын социалдык тармактагы баракчасына жазып, видео менен бөлүшкөн. Аңчылыкка чыктым. Ушинтип фото курал менен Элбирске аңчылыкка чыгып, ол жолу кайттым. Сиздер да Элбирстерди кандай тартканыма баа бериңиздер, деп жазган ал. Анын айтымында ал Snow Leopard Trust Элбирсти коргоо боюнча эл аралык уюмдун чакыруусу менен Индиянын түндүгүндө жайгашкан Ладахт туристик аймагына барган. Аталган аймакта 200 миңдей киши жашайт жана элдин жашоосу да, экономикасы да туризмге байланган. Мен бир нече ирет парламенттен биздин кооз жаратылышка, жаныбарларыбызга сырттан туристтер мылтык менен келбей, фотоаппарат менен фото аңчылыкка келсин деп айттым эле. Көбү мага ишенишкен эмес. Индияга сапарыбызда так ошол фото туризмден өнүгүп жатканын жеринен көрүп, суктанып турам. Индиянын Ладах тоолорунда эч ага эле ак Элбирсти, аюуну көргөзүү туризми жолго коюлуп, дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер агылып келип, өлкөнүн экономикасына да чоң салым кошуп жатыптыр. Аңчылыкка эч ага эле тыюу салынып, эч бир жаныбарлардын түрүн аттырышпайт. Жаныбарлар да адамдардан коркпой, көнүп калгандыктан жакын эле жерлерде тынч сейилдеп жүрө беришет экен. Биз өзүбүздүн табиятты өзүбүз тепселеп, жаныбарларды өзүбүз эле кырып түгөтмөй болдук. Кыргызстандын экологиясы, жан жаныбары бизге гана керек. Биз бул мурасты келечектеги муунга азайтпай, көйтүп, гүлдөтүп, өнүктүрүп калтырышыбыз керек, деген депутат. Аскарбек Шадиев аларча соода борборунан кол жудуу. Бул тууралуу маалымат Арба KG булагына чыккан. Көмүскөдөгү аңчылыктын чындыгы чыгабы? Аларча соода борбору Аскарбек Шадиевке караштуу экени айтылып келген. Акыркы мезгилде текшерүү иштери оперативдүү маанайда жүрүп, мамлекетке тартып алуу аракети көрүлгөнү тар чөйрөдө талкууга алынууда. Башта аларча Аскарбек Шадиевдин аялынын наамына жазылып келсе, натыйжада кожойкелик укугунан ажырадыбы? Биринчиден, медалдын эки бети бар демекчи, мамлекетке өттү дегенибиз менен ишкерлерге карата коркут эмеспи? Экинчиден, Шадиев өмүр бою чиновник болуп жүрүп, миллиондорду чапчыган мынчалык кирешеге каяктан ээлик кылып жүрөт? Айтор соол салсаң улана берет. Кийинкисинде да, эмтигинде да бар дегендей, кайсы бир таризде так кесе бутум чыгара албайсың. Адашкан коомбу, деп жазылат Аргумент KG булагында. Жакында эле Баха жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишине жакын жердеги турак үйдөн өрт чыккан. Кийинчерээк өрттөнгөн үй Ыргал Кадыралиеваныкы экендиги маалым болуп, элден жардам сурап кайрылган. Ыргал Кадыралиева соц тармактагы баракчасы аркылуу жардам бергендерге ыраазычылык билдирди. Кечээ бүгүн бизге 30дай жигиттер келип, үйдүн күйүгүн тазалап алдык. Документтерди алып чыгууга жардам берген жигитке рахмат. Кошуналарыма сурап жардам берип жаткан барыңыздарга терең ыраазычылык. Ар бир колдооңуздар, сөзүңүздөр мен үчүн зарыл, деген ал. Мадымаровдун жээни ырчы өзүнүн таланты менен элге таанымал KG Элмурат УКМКга суракка чакырылды. Бул маалымат Компресс сайтына жарыяланган. Ошол маалымат менен сиздерди тааныштырабыз. Бул маалыматты ырчы өзү билдирген. Анын сөзүнө караганда, Элмурат Калыбеков коопсуздук кызматына бүгүн 10 ноябрда 15:00 чакырылган. Белгилей кетсек, ырчы Элмурат Калыбеков Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү. Ал партиянын лидери Адахан Мадымаровду колдоо акцияларында бийликти сындап сүйлөп жүргөн. Буга чейин Мадымаровдун камалышына байланыштуу Бишкек шаардык сотунун алдында тарапташтары митинг өткөргөн. УКМК чет элдик жарандарга гана интимдик кызмат көрсөтүүгө адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүн аныктап, бөгөт койду. Бул тууралуу биздин ЖТТВ KG сайтына жана соц тармактагы баракчаларыбызга маалымат жайгаштырылды. Жүргүзүлгөн иш-чараларынын натыйжасында бул топ мыйзамдуулугун көрсөтүү максатында расмий түрдө үйлөнүү үлпөт салуунун уюштуруп, ал жерде чындыгында чет өлкөлүк жарандардын бош убактысын өткөрүү үчүн жашыруун жай, ошондой эле интимдик мүнөздөгү кызматтар көрсөтүү уюштурулганы аныкталды. Ошондой эле жаш кыздарды официант катары ишке алуу механизми түзүлүп, анын жүрүшүндө уюштуруучулар аларды ар кандай шылтоолор, анын ичинде коркутуу, шантаж жана каржылык көз карандысыздык аркылуу сойкулукка тартууга активдүү аракет кылышкан. Бул жай тар чөйрө үчүн уюштурулуп, чет элдик жарандар гана бара ала тургандыгы өзүнө өзгөчө көңүл бурдурат. Жеринде 10 ноябрда 30дан аша кыз жана 16 чет элдик жарандар болгон. Бул иштерге жашы жетелек кыздардын тартылышы боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө.
Карабаштыкка салынган баланын абалы аябай начар болчу. 8 ноябрда түнкүсүн Бишкектен Элибаев көчөсүндөгү таштанды челектен жаңы туулган ымыркай табылган. Милиция көп өтпөй анын энеси ким экендигин аныктаган. Баланы таап алып, тез жардам кызматына өткөрүп берген пакистандык студент Супер ТВга окуянын кандай болгонун айтып берген. Таштандыдан Карабаштыкты көрүп калдык. Анын ичиндеги баланын абалы аябай начар болчу. Мен кошунама чалдым. Ал тез жардам чакыруу керектигин айтты. Тез жардам 5 мүнөттө келип, милицияда чакыруу керектигин айтышты. Милицияда келди. Ымыркай аябай ыйлап жаткан. Бир кыргыз жигит футболкасын чечип берди. Мен мындайды өмүрүмдө биринчи көрүшүм, деди ал. Бишкек шаарында мас абалдагы айдоочу инспекторга баш ийбестик кылып, озго алгыс сөздөр менен сөккөн. Мындай видео милициянын кайгылуу кызматынын баракчасына жарыяланды. Тасмада айдоочу наркологияга жеткирилгенин, ал жерден инспектор менен кайма айтышып жатканын көрүүгө болот. Айдоочу рулда отурбаган айтып, кайгылуу кызматкерине баш ийбестик кылган. Натыйжада айдоочуга карата протокол түзүлүп, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Мен каякка карап атам, башка жакка карап атам. Байке сөгмө, я вам еще раз говорю, не надо материться. 10-му постановлению правительства основой для вынесения заключения является клиническая картина. Как видите, ситуация показывает, что каждый водитель, что никогда не управлял, он просто проходил, он просто сидел. Фейк Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында көрүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө массалык башаламандыкка жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө чакырыктарды такай жарыялап турган Facebook социалдык тармактарындагы Адис Жумагулов аккаунтунун колдонуучусу 1980-жылы туулган Кыргызстандын жараны аныкталып кармалды. Өз аракети үчүн жоопкерчиликтен кутулуу үчүн колдонуучу купуялык орнотуп алган. Башкача айтканда, Facebook социалдык тармагындагы фейк аккаунтун колдонгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө анын жашаган жеринде 4 дана мобилдик уюлдары, 1 дана персоналдык компьютер, 2 дана ок атуучу куралдар жана ага оқ-дарылар, ошондой эле кылмыш иши үчүн мааниси бар башка буюм далилдери табылып алынды. Учурда ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Алла Пугачева өзүнүн жаңы постунда көралбастарга жана жалаачыларга кайрылды. Учурдагы кырдаалдын барымтасында турган орус элин эмес, мен сиздерди кулдар жана крепостар деп алтадым, деп жазган ал Instagram баракчасына. Орус ырчысынын айтымында кутурган келе соолордун бир тобу анын дарегине айтылган кара сөз менен карапайым халыкка таасир этүүгө аракет кылып, аларды ойдон чыгарылган абсурд сөздөр менен, курулай калыптар менен Пугачевадан алыстатууга аракет кылууда. Бирок бул топтун аракеттери маанисиз. Мен өз миссиямды аткардым. Көптөн бери ырдаган жокмун. Менин тагдырымды аалам башкарып турат, деп жазат Пугачева. Миллиондогон күйөрмандары аны сатпай турганын, ал өзү караңгылыктын үстүнөн жарыктын жеңишине чейин жашоого аракет кыларын баса белгиледи. Бир кезде атасы баласын үшүнтүп көтөрүп жүрчү. Социалдык тармактарда атасын мойнуна отургузуп көтөрүп жүргөн жигиттин видеосу элдин жүрөгүн элжиретти. Ушундай аталарды сыйлаган, мойнуна көтөргөн балдарыңыз көбөйсүн деген жакшы пикирлерди калтырышууда. Таянарга азгаз оңалар ким, жыгылганда арка жөлөк болор ким, баарынан да адам кылып чоңойтулай, арбаштырып эли журтка кошор ким. Оор ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаңда башың кармап сылар ким, билсең билгин мунун баарын ата-энеңди. Интернет желисинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эскерте кетсем, жогоруда сиздер уккан жаңылыктар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин YouTube баракчаларыбыздан жана башка соц тармактагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кийинки эфирден амандашканча бар болуңуздар.